Bilesizler, kim Berdiqoja деп atпай, kimге келели, Berdiqoja депчи. Bu Berdiqojаны булар казактар кийин эле чыгарды. Мен бешинченчи. Bu кийин эле чыгарды да. Анткени Шанышкылы Берdiqoja дейт. Бул баягы 1643-жылы эле Эрешим менен Катаган хан Турсун согушпады беле? Нурбек, сен билесиң да. 25-жылы. 28-жылы. Туурабы? Bizde Kazaklarda, Kırgızlarda şu 25-26 diye aytatta, 28'i bu Erişim'in ölgün yılı diye aytatta. Yani tak koş gerek değil mi? 25 yıllar dep koyacak düşünüktü. 25 yıllara jortunu attanğanı Erişim'den. Ağzına Allah kataganlarda kırganı şu 28. 29 Erişim öletti. 29 öletti, doğru. Значит, Kazak Kırgızlar doğru aytat ekan. Şunun için. Sonra biriyle talaşımız 25-26 yıl bolğan dep koyuyoruz. Yalan demez. Biz barıp жашабагандай тага айта албайбыз, бирок 25, 26, 28 деген чындык болуп атат да. Бул жерде эмне айткым келет? Бул Эришим менен Катаган хан Турсуну согушканда казакта хан Турсундун Айырмас деген баатыр болгон, аскер башчысы болгон. Бул Катаган. Айырмастын Эрназар, Кулназар деген баласы болгон. Эрназар кичүүсү болуп, энеси Эрназар ненеси bizde kangı da batmayız mı? Alada kanlı deydi. Kanlı deydi. Kangı da. Enesi kangıdan bolgan urus. Şonun için Ernazar menen enesin kangıga gelip жүргенде. Ernazar tiri болған. Кулназар менен атасы айырылмас, Erişimге каршы чыгып, Erişимден өлүп атпай. Ушул кийин келгенде ушул Эрназардын Эмирекул деген баласы болгон. Казактар ушундай айтат. Эмирекул деген баласы өтө баатыр чыкты. Анан бир согушта катуу салгылашып атканда бетинин баары башы кан. Ушунчалык катуу салгылашып атканда баягы казак карап туруп айтканда жанчкылым депчи. Баягы кыргызча айтканда жанч талкалама азаматсың дегендечи. Жанчкылы шанышкыл болуп калганда Эмирекулдун баласы. Ошондук келип анан менимче Арык уулу Бердикожо. Булар 4 тууган болуш керек. Али кожо, Бердикожо, Танабай кожо ушундай да 4 тууган. Ошону Бердикожосу өтө кыйын чыкты. Бул жерде бир нерсени айтып коюш керек да. Мына казактар айтпайбы? Силер ушунчалык жаман кыйнап өлтүрдүңөр Бердикожону. Ушунчалык эмне үчүн макачы болосуңар деп атпайбы? Эми Нурбек өзүң билесиң да. Бул кандай болду? Баягы Абылай кыргызды чаап, анан кыргыздан Төлөберди элчиликке барып, анан ошондо сүйлөшүп отурганда айтпадыбы? Казактар туугандар угуп койсун. Şunu aytıp koyayım. Bizde çıkan variant boyunca aytıp koyayım. Kim aytıp atpayım? Ablayç. Tınçlık bulup. Benim gözüm tülü turganda Kazak Kırgız çalışmaydı. Dep aytıp atады. Kırgızlar şunu aytıp da. Benim gözüm tülü turganda Kazak Kırgız çalışmaydı. Kim çalışsa, şartlı olsa men жооп катартам deydi. Ana Төлөберди Kırgızga aytıp esen bulup aytıp geliyordu. Şunda Ablay ayt dese Ablay sözgө turат. Ablay aytkanын кылат, анда тура ал дейт. Бирок Бердикожо, Шанышкыл Бердикожо, кол алып эле бизди кырып эле чаап кете бербедиби? Анан эсен кулдар чогулуп айтты, эмне? Аблай айтканда кырбайбы? Төлөберди айтпады. Бул эмне кылганы дейт. Анан ким барып атат Аблайга. Хан ушундай болуп атат десе, анан Аблайдын айтканы бар. Бул жерде кыргыздын санжырасында оңдоп коюш керек да. Мен ошо кыргыздын санжырасында кошуп кетейин, азыр оңдош керек ошону. Аблай айтып атат. Бул Төлөбиди де укпайт, мени де укпайт дейт. Бердикожо айтып атат да. Бул баатыр мени де укпайт. Бул болсо, мен керек болсо, өзүң билесиң, Бердикожосуз жыйын кылбайм дейт. Бердикожо келмейинче жыйын болбойт. Бул менин оң колумдай баатырым. Мен анын өлүмүнгө буйруа албайм дейт. Ошон үчүн дейт, мен эч айта албайм дейт. Бирок акыл сөзүмдү айтып коём дейт. Бердикожо силерге барып кол салып, силерди кырып кетсе, мен Бердикожону жазалабайм дейт. Бирок Бердикожо силерди барып кырып атканда силер өлтүрүп койсоңор дейт. Мен силерди жазалабайм дейт. Кунун кылбайм, эчке кылбайм дейт. Акыл баягы эмесин айтты да. Анан Төрөгелди айтып келеме, Төлөберди айтып келип атпайбы? Анан ошол жерде кыргыз айтат. Болду, эми эсен булду жайлаш керек. Эсен булду деп чыкпай. Бердикожону жайлаш керек деп атпайбы? Анан ошол жерден кыргыздын айтканында тактап кетишти. Бул сөз бизге Аблай качан кол салды? Нурбек.
Abla ошол акыркы кол салганын 1779. 1779. Ошентип айталы. Төлөби деген 1756-жылы каза болгон. Анан эмне? Ал мени укпайт дейт. Бул кыргыздардын айткан сөзү туура эмес. Ал убакта Төлөби өлүп калган. Төлөби жок. 25 жыл мурун өлгөн кишини аралаштырабыз. Бул кыргыздар да айтып атам. Аралаштырбашым, көп айтам. Аралаштырбагыла. Ал может Төлөби де укчу эмес деп айтса, макул эле. Бирок болбой эле талашасыңар. Ал Төлөби укпайт, мен укпайт деп айтты Абылай. Абылай кантип айтсын? Абылай билет деп 20 жыл мурун өлүп калган. Ошон үчүн кыргыздыкында тууралап коюш. Бул жерде Төлөби жок. Санжыра. Төлөбийди да укпаган да. Ошентип айтса бир жөн ал укпайт деди. Кыргыздар айтты. Точно ошентип айткан. Мен айтам, ойлонайын, ал эртеле өлүп калган. Казактын санжырасын билсем, ал деген эртеле өлүп калган. Аны айтпагыла. Анан кийин мынтип айтып атат кыргыздарчы. Анан Эсенгул аскер жинеп барып өлтүрөт деп. Ал убакта 79-жылы Абылай өзү өлөлүк. Абылай калп айтсам 1780-81 өлдү. 80. Бул биз Бердикожону өлтүрүп атканыбыз 1783-84 болуш керек. Ушундайбы? Значит, жанагы кыргыздар айткан санжыра туура эмес. Эртеси барып эле барып Бердикожону өлтүрдү, аскер жинеп барды деп атпайбыз. Бул туура эмес такыр. Абылай өлгөндөн кийин баягы Бердикожо деген токтогон жок. Бир нече жолу. Бир нече жолу кол салды. Бир нече жолу кол салды. Анан кийин бир нече жолу. Анан бир жакшы жер бар да бул жерде. Мен санжыра тартып жүрүп, баягы улам шыккандан кийин мени кийин бир кыргыз санжырачы аксакал таптап койду да. Мен үчүн ыраазы болуп калдым. Биз айткан санжыра так экен да. Бул жерде мындай айткан. Эсенгул баягы келгенде Эсенгул талкалайт. Мынычы Кыргызстандан территориясынан талкалап, бирок максат Бердикожону өлтүрүш керек эле, Бердикожону таппай калат да. Анан ошондо Эсенгул айтат, давайте издегиле бул тоогасынын арасына Бердикожону тапкыла. Бердикожону тапкыла. Анан эки сарбагыш издеп келет санжырада. Мен анда атын билчү эмес элем, ким экенин. Бир убакта астынан бир атчан казак чыгат. Салам алейкум бауырларым депти баягы. Кандайсың? Жакшы дейт. Сен кыргыз айтат, казакчы. Сен де көздү тике караган жигит экенсиң, сен де баатыр окшойсуң. Кел дос бололу дейт. Анан ошо колунда жок, кароосу жок. Казакты өлтүрүүнүн кереги бар. Сиз Бердикожону издеп жүрбөйсүзбү? Тим эле коелу. Айдачы достошолу деген кол бер, достошолу. Айтат, биздин казакта достошкондо мал берет. Боолеки кичинекей бир неме бар экен, дөбө. Ошонун артында эки ат оттоп турат. Аты бире мындай бутунда агышы бар деп ушундай айтат да. Ошол атты ал, ошол гүлүк ат чыгат. Ой рахмат дейт. Кыргызча. Рахмат дейт. Анан болуп турганда мен кеттим деп казак кетип баратканда, баягы эсине келип сурап атпайбы? Кол алышып достош болду. Сенин атың ким дейт? Бул өзүнүн атын сураган да, кыргыздын. Мен ошо билчү эмесмин андачы. Ошондо бир 10 жыл мурун билчү эмесмин атын ким экенин. Бир сарбагыш айдап койгон да. Анан атын айтат да. Аны мен билчү эмесмин. Анан кийин сенин атың ким дейт? Менин атым Бердикожо дейт. Түү атаңы. Бердикожону кармай деп атса, кол ачып коюп атыппы. Сен бул ким деп айтып турасың? Кантип өлтүрөбүз эми? Көрдүңбү кыргыздын казактын салтын? Кол алышты, душман болсо да кетип атат. Анан чыдабай анан баягы эки жигит барып айтыппы. Эсенгул, баатыр ушундай болду. Сөзгө туруп койдук. Атын уккан эмес эле, аты болсо Бердикожо деп достошуп койду. Акмак десе. Ал Бердикожо канча кыргызды кырат. Бердикожо деген казактын белгилүү баатыры. Аны бир айтса артынан канча казак ээрчийт. Атың ким сенин дейт. Кудай берди дейт. Сен Кудай бакты дейт. Сен Кудай бакты эмес, сени Кудай какты дейт. Ошондо эми Кудай какты деп койгон. Мунун уртактары көп азырчы. Көрдүңбү ушундай. Кыргыздын казактын эмеси намысын алган. Эми бул 83-84 жылдары болот. Эсенгулду баягы Эсенгулдар чогулуп туруп баары Бердикожо бизди тынч койбойт. Бул Абайда өлгөндөн кийин. Абайда өлдү 83-84 жылдар болду. Аманда бизди кыргызда сразу эле өлтүрүп атпайбыз Бердикожону. Болбойт. Андайчы туура эмес. 83-84 жылдар. Ошондо ким барат? Чалгынга. Бул Төлөбөдүн бир тууганы Бөрүбай. Чалгында билип келейин, Бердикожо кайда жатат деп барат да. Ошондо так Бердикожонун астынан чыгып калат. Ал жигиттер менен айылда кыдырып келаткан экен деп чалгынгачы. Анан Бөрүбай колго түшпөйт да, кыргызчы.
Анан колунун артына байлап, эми жаңы боз үйгө тыкпайт да, салбайт да. Эски боз үйгө, жетик боз үйгө жаткызып коет. Колунун артына байлаган экен да, жана астына байлаган деген сөзгө мен макул эмесмин, артына. Анан түнү бою жаан жааганда Керегиге байлап. керегинен анан колунан сыртка чыгарган экен да, баягы кайышты жаанга коюп атып жибиткен да. Кайышты жаанга коюп атып жибитет. Сылыйлар болот да, жумшара түшөт. Жумшара түшкөн да, түнү бою. Эми алдында ой бербей да кыйын бардыр да. Анан кийин качан десе, муну жетишпей калып, түшкөндөрдөн анан Бердикожо өзү чыгып, баягы желмеге жамынып атты чылбырынан узун коюп анан кийин жанагы алып келчи кыргызды дейт. Кыргызды тетине отургузуп анан сурак кылган да. Ким болосуң сен? Кайсы элденсиң? Мен барсам баягы сой көтөрүлүп чыккан батырлар экен, алар кимдер? Дейт, анан баягы жаман кара окшогон тиги эмне батырлар айтып келет. Мисалы үчүн айтып атам да. Ал убакта кайда бул эрте согушта. Ошондо биздин батырларыбыз жаман карада 1845-жыл болгон. Бул азыр сөз 1784-жыл болгон. Анан ошондой эмелерди айтып келгенде бир колу чылбыр, колунда чылбыр, ат узун оттоп жүрөт да. Оттоп жүргөн баягы улам оттогон сайын мен митип коет да. Чылбыр чыгып кеткен. Ошол учурда артта турган колу бошоп калыптыр. Ошол отура берген да. Анан ат оттогон эми учурда айтылат да, эме биз билбейбиз, баягы кой кетет да. Баягы Бердикожо бир мындай омтулгансып барып, тургансып барып токтоп калыптыр. Намыс. Ат чыгып кетип, чочуп кеткен не болбойду, отура бериптир да. Анан ат оттоп келип анан кийин Бердикожо жана шакаткан секиртинет да. Батыр кош бол, мен кеттим дейт. Анан ошондо Бердикожонун айтканы бар. Токто, спокойно дейт да. Ай батыр, атым салам көрсүн. Бул атты куусаң да жетпейт эчким. Мен сени куубайм. Айылыңа аман эсен бар дейт. Ошодон көрүп берген Бөрүбайды. Анан Бөрүбай ушул түнү келгенде Эсенкулдар чогулуп отурушкан. Эмне кылабыз деп. Ошондочу. Анан айтат, баланча жерде турат деп. Анан ошондо Эсенкулдар акылдуу кишилер айтат, ай сен качканыңды ал билди, айтып барат деп билди. Ал азыр бар, ал жерден кетти. Ал жерден кетти дейт да. Бирок сен ошол жерди билесиң да, чалкында кала дейт. Анан Ачар Батыр деп коет, казактардын арасында илгери казак кыргыз чогуу жүргөндө, казаксы жакшы бил аралашып кеткен да. Ошолар билип билет деп баланча жерде турат. Анан баягы Эсенкул ошондо болгондо, мен жигиттер сен өлүмгө апарбайм. Мен намыс үчүн салгылашып өлөм дегендер гана баргыла дейт. Только тандама жигиттерди алып алып анан барганда айтыптыр. Эме казак туугандар болуп койсун, мен бер жактагы чындыкты айтып атам да. Биздин арабызда чындык болуп койгула, мен уже 34 жылдан бери изилдеп кыз жүрөмүн. Ушул жыйынтыкка келип атабыз да, негизи. Эсенкулдун айтканы бар. Ал Эсенкул баягы жигиттер менен барганда түн ичинде бар, айылды курчайт да. Курчаса ошондой айтат, ай Бердикожо деген жигиттер аз эле. Бул жагына баягы дыйкандар. Булар мен артыман баргыла, мен силерге кыргызды чаап байлык алып берем деген. Булар деле жоокер эмес. Аларны деле күчкө салып өлтүрмөгүлө. Бердикожону издеп жүрөбүз. Тийбейбиз. Devlet çıkkıla deyip. Bizge Бердикожо эле керек дейт да. Ошентип айткан дейт. Анан чыга калса, эми чыгып чабышкан болсо, баягы аргасы болсун дейт. Анан ошентип болар баягы бизге Бердикожодо эч ким чыкпасын, мындай десе бир аз казактан мамской да. Чыга калышканда ана чабышып кеткен. Бирок Бөрүбайлар көрсөтөт мына море талачык депчи. Ошондо айтылат кыргыздын санжырасында. Мен казак туугандарга айтып атам, эске алып койсун. Bir koluna çarp karmap, bir koluna nayza karmap, jana boz үйдүн турду бар эмеспи? Кирип коюп тур дейт. Bu yanda ayalı bir kolunda. Анан жана кызы кучактап турган. Мен ойлойм ошондо санжырда сүйлөтөт да, кызы аялы кучактап турат да жанында. Эч ким жок. Анан найза bir kolunda чырак. Анан Бөрүбай жакын келгенде ушул дейт. Мына Бердикожо айтып коя. Мен сени өткөндө качканда эле билгем келериңди дейт. Эсенкул айтат, ай Бердикожо, балды жетишет. Бизге сен эле керексиң. Мен могу казактын огалына калбайлы. Чыккын дейт. Ошондо Бердикожо бир аз ойлонуп калганда, ушул айтылат да Эсенкул жана найзасы менен үйдү көтөрүп жүргөн, бурузуп жүргөн да. Боз үйдү көтөрүп жүрөт.
Алгыла дейт. Ошондо баягы Бердикожо да түшүндү да. Аялым тирүү калсын, кызым тирүү калсын дегенде карысын таштап болбош билет. Ошол учурда көп бизде талаш бар да. Эшенкул өзү бар билесиз. Эшенкул бар болчу. Бирок аягы турбай эле баягы аскер башчы катары эле айдын сыртына алып чыкпай эле жигиттерин чыгып кеткен. Ошол учурда бул бир жигиттин артына уч кашып аткан да. Бердикожо. Уч кашып атканда Эсенкулжо кетип калыптыр жигиттер мененчи. Анан калгандары муну курчап бараткан да караңда. Бул эмне деп Бердикожо кончунда бычак бар экен да. Бычакты алып турган жана жигитти сайып аттандырып турган түйшүндө качканга аракет кылат да. Ошо нызыр чүчүп калгандан Эсенкул эмне болот деп чыгып келсе, уже кууп кармап калган да мунучу. Мунун кароосу жок да, куралы жок, бычагы да колунда. Ошондо анан кийин ачуусу келгенде айткан Эсенкул. Башым баш, бутун бут кылыламын деп. Жанагы косагын жагып турупчу. Чыгарып шагарын чыгарып, башын колун ичине салып туруп, алгыла казактар да кетип калган. Бул кыргыздын арасында айтылат. Эми ушуга далил болуп аткан жана антрополог аял келди го жакында телевизордон көрсөттү. Сүтмөт экспертиза жасашкан. Эксгумация кылып. Ошону айтсаң, бул көрбөдү. Бул кабыргасына деди чабылган экен да. Демек, бул кыргыздын арасында айтылып аткан санжыра туура чыгып атат да. Ал чындыгында урматтуу казак туугандар. Жанагы Бердикожонун бычак сайып чыкканы менен ушунчалык мыкачылык болду эми чындыгында. Бирок ошончолук Бердикожо элин канын ичкен да. Бердикожо ошентип каза болгон. Ал биз деле мыкачылык жана казак туугандарды ушунчалык мыкачылык. Мына мен айтып берсем, ишенип ишенбеген дейди. Ишенесиңби, ишенбейсиңби? Биз тарап өлтүрүп атпайбы? Биз билгенибизди айтып да, биз кошуп алган эчтекен кереги жок. Ошон үчүн туугандар, казак туугандарга айтам, айланаңдар. Заман ошо болгон. Заман ошолукча чабышты. Эми биз аны унутуп кылышыбыз керек. Аны эле баягы туу көтөрүп эле бизди өлтүрүптүр деген болбойт. Мына эми азыр эми мисалы үчүн жана Кенен Сарыга дагы токтолуп кетсек, туура болот да. Эмне суроо бар? Эми Нурбек байке бул Тырсык байке бир топ санжыра тарыхка жанагындай түзөтүүлөрдү киргизип ушундай жылдарын тактоодо. Эми сиз тарыхчы катары жанагы Атаке баатырдын Канабектин, Жантайдын жылдарынын баарын туура дейсизби, туурабы? Ооба, туура. Каманбай баатырдын дагы немелерин. Ооба. Каманбай баатырлар ошол казактардын өздөрүнүн жазган китептеринде ошо 1769-70 жылдар өлгөн болот. Ооба. Жок. Себеби ал Барак баатырдын согуштарына катышпайт. Барак баатыр 70-75 жылдары келген. Көкжал Барак. Анын жерде айтылбайт. Себеби ал өлүп калган. Анан казактардын казак-кыргыз согуштары болгондо 1770 жылдан 1780 жылга Абылайхан өлгөнгө чейин бир нече жортуулдар болгон да. Анда дагы ошол Каманбай баатыр айтылбайт. Себеби ал 69-жылы 70-жылдары уже өлүп калган. Жана сиз айткан эмени Бердикожону биз буга чейинки окуган тарыхта, мисалы көптөгөн китептерде, маалымат булактарында, анан бир топ эле аттуу баштуу тарыхчылар деле Бердикожону Абылайдан мурун өлтүрүп атышпайбы? Чында ошондой да. Абылайдан мурун 1779 жылга чейин өлтүрүп атышпайбы? Жок, Каманбай. Жок, жана Бердикожо жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Абылайга чейин өлтүрүп коюшкан да негизичи. Сиз эми азыр 83-84 атпайсызбы? Бул тарых жагында да ушундай эмеби? Жок, бул азыр Бердикожо баатыр өзү действительный баатыр киши болгон. Анын немесинде жок, чындап. Берки жанагы Абылайхан Төлө бийдин дагы сөзүн укпайт, менин сөзүмдү укпайт дегендей баатыр болгон чынында. Ал мисалы биздин Эрсадырды дагы ошол кармап ошол өлтүргөн. Биринчи жанагы таластагы неме крепостко келип Эрсадырды кармаган Бердикожо. Ооба, Бердикожо. Бердикожонун айынан ошондой болгон. А бул 1779 жыл болуп атпайбы? Бердикожо өлбөгөн. Бердикожо анан кийин 80-жылы Абылайхан өлгөндөн кийин баягы Абылайхан 80-жылы баягы Эрсадырды өлтүрүп туруп анан кыргызстан менен договор неметип кетет да. Келишим түзүп мындан кийин эми бири-бирибизге неме кол салбайлык депчи. А бирок Бердикожо жана Тынчтык айке айткандай кыргыздын санжарасында, казактын өздөрүнүн жанагы санжараларында кыргыздарга бир нече жолу кол салат. Ушул 80-жылы, 81-жылы Абылайхан өлөрү менен эле келип кол сала берген ал. Анан ошол 83-жылдары 83-84 жылдары 1700. Албай калган эмнекеги бар эле кайра кол сала бергенде? Бул мындай ал ошол кеги эми Кыргызда бул көбүнчө Эрсадыр булардын жерлерине барып
жортуулук жасаган. Анан бир жагы ошол, бир жагы бул илгертен бери жана айтып кетпедиби, Жанс неме деп, шапырасы деп. Шапырасы бул катагандын эле бир бөлүгү, шанышкылы деген бөлүгү канды урусунун ичине кирип кеткен эле неме да. Булар илгертен бери эле ошол кыргыздар менен неме болуп келишкен. Себеби ошол булардын дагы бир Карабайтык дегени да болгон. Ооба. Немени өлтүргөн теги. Ташкенттин тогуздар бирөөгөн кармаган ошол болуп туруп, Көкүмбийди дагы өлтүрүп берген ушунун тууганы болот да. Илгертен бери эле ошо эрешинден бери булар кыргыздар менен катуу неметип калган. Өчөшүп калган. Анан негизги немеси ошол жактан башталат да, ошол катаган согушунан башталат да. Анан бул эрешим өлгөндөн кийин ана тиги шанышкыларга уруксат берген, көчүп кеткенге. Булар өзүнүн жеринен көчүп, кандылардын арасына барып жашап калат да. Ооба. Ага чейин биякта кармап турган. Эрешим алардын метеби. Жакшы. Эми азыр Тынчтык байке азыр бир дагы чоң темага өткөн атпайсызбы? Мына 47-жылдагы чабышты сүйлөшкөн атабыз. Бирок ошонун алдында өтөрдө ушул жанагы Абылайдын боюнча мындай жыйынтыктап дагы кандай түзөлбөгөн мындай карама каршы пикирлер бар. Кыргыз казак эми ар кандай айтып атпайбы? Казак башка вариантты дагы ушул сыяктуу да. Туура. Бул жерде сиз айтыңыз анан. Мен жана Карабайтык деп калбадымбы? Мынча сөз болуп кетти. Бизде болсо жана Карабайтык уу берип өтүргөн деп атпайбызбы? Казактын белгилүү баатыры Карабайтык. Жана Ташкенттин тогуз дарбазасы бирөөнү кармаган Карабайтык беле? 12 дарбазанын 6-оосун Карабайтык, 6-оосун Көкүмбий калган. Көкүмбий, кыргыз Көкүмбий кармаганда. 6-оосун ким кармаган? Карабайтык. Өзү белгилүү баатыр болгон ошон кармаган. Бул жерден Карабайтыктын өзү баатыр болсо уу берип өлтүрүшү мүмкүн эмес эле. Анткени бул бизде мындай вариант бар да. Баатырлар бири-бирине уу берген намыс. Карабайтык өзү эле баатыр. Анан ал эмнеге уу берет? Мисалы үчүн Көкүмбөчү. Бул жерде мындай вариант бар кыргыздачы. Мен таптап билбейм. Бул Карабайтык жаш келинди алганда, колго түшкөн келинди алганда баягы Көкүмгө көбүрөөк жакындап калды да. Көкүм сен мени албайсың деп. Мисалы баягы колго түшкөндө аялда экен да, ушуну айтат баягы. Жактырган. Өзү жактырган экен да. Бирок Көкүм айтат, менин досум сени тандап алдыбы? Карабайтык. Карабайтык өзү алат дейт. Ошол чүгүп калды дагы. Анан ошол келин Көкүмгө уу берген дейт. Байтык эмес. Санжырада, Кыргыздын санжырасында Карабайтык берген эмес казак. Жана аял Көкүмдү чүгүп калган үчүн сен мени албайсың, ошол уу берген дейт. Мында варианты бар да. Ошо баатырга уу бербейт. Баатыр сөзгө тургандан кийин аны өлтүрбөйт. Намыс деп ойлойм да. Туура эле деп ойлойм да. Ошол да. Сиз эми жанагы ортогулундагы рыцарстводагыдай кылып атасыз да. Эми ой кетип атат да. Мисалы үчүн баатырлар бири-бирине чыккынчылык кылган эмес деп. Ошону оюнда айтам да. Намыс. Кабанбайды мисалы үчүн айтайын, мындай сөз болуп калды. Бул мен мындай токтойм тагыраак. Бул Жошунун баласы Шибан деп коет. Шибандын баласы аталыктан чыгып Бахадур. Анын баласы Жөчүбуга. Жөчүбуганын баласы Бадакул. Бадакулдун баласы Мыңтемир. Мыңтемирдин баласы Булат, белгилүү Булат. Ошо Булаттын Ибрагим Шах, Арапшах деген казактын айтып атат. Ибрагим Шах, Арапшах деген баласы болгон. Ибрагим Шахтан Давлет Шах. Давлет Шахтан белгилүү бай өзбек Абылхайыр хан. Билесиң Абылхайыр хан. Казактардын баягы өзүнчө бөлүнүп кетиши. Абылхайырдын учурунда Каракурчак Кабыланды колбашчы болгон. Ал эми Дайыр Кажа, Акжолби деп койчу. Анда казак деп айткан эмес. Дайыр Кажа, Акжолби деп айтканда бул 1425-жылдары, 30-жылдары болду. Жок, жана өлгөн жылдары где-то 1455-60 жылдар. Казактар бөлүнүп чыкканын айтып атам да. Абылхайырдан бөлүнүп чыккан. Абылхайырдан. Анда бир Абылхайыр 80 нетип калган экен. Дайыр Кажа анда казак деп айтпайт. Дайыр Кажа Акжолби дейт. Буларды орто жүздө, мисалы үчүн ошондон Аргын же Аргун дейт. Аргундан Кодан Тайши, Кодан Тайшидан Дайыр Кажа. Эмне үчүн Тайши? Дайыр Кажа. Калмак. Калмак титулда. Аны казактар да өзү күлүп тамашалайт. Мен айтам, жана ошол Чыңгызханда бөлгөндө жибергенде Аргын деп жиберген дейт да, кайталай берели. Андан Кодан Тайши, андан Дайыр Кажа.
Анан Дайыркачан Каракаржа, анан мейрем, анан бейиндик, чейиндик, сүйүндүк, сар жетим шакшак деп кете берет. Кара сопу, кенже сопу бассейн тейин деп жанагы малай сарлар кете берет. Эми ошол Дайыркача Жолбей Кабландын тууган эсичен бетке чыккан. Ама Кабландын ичи үйүп калган бир күнүнөн Дайыркачаны өлтүрөт да. Анан ошондо жанагы Азиз Жаныбек менен Керей келип айтып коет. Ханым, барыңыз кол астындабыз. Дайыркачаны өлтүрдү, муну өлтүрүп бергиле дейт. Абылкайыр муну аяп коет да. Анан ошондо ким айтат да? Жаныбек айтат. Ким Абылкайырга зыкым катуу кырмаган да. Кетемси менен качкыла дейт. Ошондо көпчүлүк эле качат да. Анан Абылкайыр уккандай жинигеп чыкканда айткан, казакты куулам деп айткан эмес анда. Алар бүтөт аякта көп уруу качкан. Айткан, качактарды кармагыла деген. Бештик жактан качат да, ошондо. Алтын Ордо. Анан жана Могольстанга барып жанагы Юнус ханга барып жер алып алышпайбы? Муну болсо Азиз Жаныбек. Азиз Жаныбек деген эмне? Бул жанагы булар кожо төрө деп бөлүнөт. Төрө Кирбек да? Кирбек. Мына айтып коеюн, бул эки Чыңгыз хандын жошусунун 4 чоғасы Тукай Темир. Анын баласы Тугул Тимур. Анын баласы Өз Темир. Анан Хажа Али Салыша дейт. Хажадан Орускандан Барак хан болгон эмес. Анан Барактан Абу Саид Дариш. Абу Саид мусулманчылык алганда Азиз Жаныбек деп алган. Сөз ушул Азиз Жаныбек жөнүндө болот да. Азиз Жаныбек. Өз аты Абу Саид Дариш. Анан мусулманчылык алганда Азиз Жаныбек деп алганда. Анан 1455-1460 жылы анан бөлүп качып барып, жана Моголстанга барып, жана Юнус хандын беш четин кармаганда, Юнус хан да хитрейди. Ушунчалык чоң территорияны кармаган апасына деп четине буларды коюп койгон да. Немеге? Граница коюп койгон. Туура ушундай айтат. Мен баягы аренда калганда, бирок азыр Жаныбек менен Керей биринчи Керей хан болду. Бул биринчи хандыкты алган. Бул негизи баягы төрөт тукуму деп келет да. Бул 1455-1460 жылы болуш керек да. Мен ойлойм казактын негизделиши ушу 1455-1460 деп ойлойм да. Чыңгыз иттер бар. Туура айтасың. Чыңгыз иттер. Чыңгыз иттер деп айтылат. Булар төрө менен кожо Жаныбектен баштап эле бул эмеге Келен Сары Бозбайга чейин чыңгыз иттер. Чыңгыз иттер эле кирет. Туура ушундай.